Assalamu alaikum dostlar, катталуучулар, урматтуу көрөрмандар. Бүгүн Жалал-Абад жергесиндебиз. Жерге талда Сойз аканын атын тартып, сиздерге маалыматын берген жетип келдим. Мына ушул ат буйруса. Ат эси жанында турат. Сойз ака, бул аттын маалыматын баштадык. Биринчи ассаламу алейкум. Кандайсыз? Алейкум салам. Баштан туруп кетсиңби? Тынч. Дадил сүйлөйбүз ака. Бул аттын маалыматын берген болсо экен, азыр 7 жашта бул атчы. 7 жаш. Болду укам, секин. Бою ошо 1.57, 1.58 ушундай чыгат экен. 60га жетпейт ошо. 57-58ге жооп. Ооба, жооп ага. Анан пародасы кыргыз жылкы менен данчак аргындаш дегенде, энеси данчак экен. Атасы кыргыз жылкы экен. Бул өтө күлүк экен, а? Күлүктүгү ашыкча экен ама. Ичип жеши баары зор экен. Анан эми ушу бир жарым алып, ичинде улак-улакка чаап ойносо деген ой менен чыгардык. Жакшы. Бирок көп адамды, жаш балдарды улак чыгылат. Дай чоң болушуна карабай өтө күлүк экен. Но 17 2017 кулун экен да ошондо. Ооба, ошондой. Жакшы. Мына достор, энеси данчак, атасы кыргыз жылкы. Сойз ака, ден соолугу, путу колу жакшыбы, тазабы? Ден соолугу, путу колу полный жооп, жакшы. Ичип жегендери ham зор экен. Жакшы. Мынагу наркы бутунда бир аз шишиги бар экен да, аттанча. Бутунда шишиги жок эле да, чото пайда болуп калды. Бирдекеге урганбы? Болду, ушундай токтотупкам. Жакындан көрсөтөйүн. Аттын кабак башы достор, жүгүртүп олуктуруп койдум. Олуу болду. Жанып турат экен да. Көпүрөгү. Ошо бутунда удар болгон окшойт. Кайрыганбы мына. Мына удардын ham изи турат мындачы. Эми кайтып кетсе керек, а? Атак аябайбы? Аябай, вообще аябай. Суутуган койбойт. Мынакей. Сургаганда ат жетпейт экен атчыганда. Азыр дагы бир аз чуркатып коебуз мына. Шишик жок, таза. Нары бастырчыным. Ошол жерден дагы бир аз кой берчи бул жака. Кой берчи. Бири чуркатып кел. Ат даяр эле ат экен. Баякы семиз ат эмес. Кыйнап койгудай. Жакшы. Зор. Бутун аяган жери дагы көрүнбөдү. Мындай аябайт экен бутун. Оңго солго айлантып койчу ордунан. Пырпыратып таштачыкам. Жакшы. Сойз ака, бул баасыны канчага коебуз? Баасы ушу 180 миң кеми бар. 180 миң кеми бар, а? Сойз ака өтө жакшы баада чыгарат. Мындай биздин көрүүчүлөрүбүзгө жакшы түшө турган бааны айтат. Сразу эле сатылып кетет аттарыңыз, а? Мынакей. Бул дагы кандай баада чыкты? Ой пикирибизди жазып калтырабыз достор. Мына Жалал-Абадтын жерге талында. Аттын күлүк экенин көрүп турасыздар. Буйруса мына энеси данчак, атасы кыргыз жылкы. Бардык маалыматты колдон келишинче берди. Калган суроолорду экрандагы номерлерге байланышып сурай бересиздер. Молодец бул. Атты ушинтип миниш керек. Ошол достор, ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.